Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Келгиле анда жагымдуу жагдай түзүп алалычы. Күндүн нурундай жылуулукту, гүлдөй сулуулукту каалаймын. Кана балдар, өзүңөрдүн сүйкүмдүү, мээримдүү маанайыңар менен жылмайып койгулачы. Бүгүн мекен таануу китебибизден эң сонун тема өтөбүз. Сабактын темасы адамдын организми, сезүү органдары. Сабактын максаты биринчи, адамдын организми, сезүү органдары менен таанышат. Тема аркылуу окуучулар адамдын дене түзүлүшүн, сезүү органдары жөнүндө маалымат алышат. Уккандарын өз турмушунда колдоно билет. Ой жүгүртүүсү, эске тутуусу, кабыл алуусу калыптанат. Окуучулар тазалыкка, өз ден соолугуна камкордуу болууга, тыкандыкка, адептүүлүккө, жолдоштору менен туура мамиледе болууга тарбияланат. Балдар, анда сабагыбызды баштайбыз. Адам жана ден соолук. Адам баласы өсүмдүктөр жана жаныбарлар сыяктуу эле жандуу жаратылыштын бир бөлүгү болуп саналат. Адам жандуу жаратылыш катары төрөлүп, өсүп өнөт, өзүнүн тукумун улантат. Адам жаныбарлардан акылы, эмгектенгени, сүйлөшө алгандыгы менен айырмаланат. Бардык жандуулар сыяктуу эле адамдардын жашоосуна тамак, аш, аба, суу керек. Адамдын дене түзүлүшү башка жандуу организмдерге караганда абдан татаал. Ар бир органдын өзүнчө түзүлүшү болот. Ар биринин өз милдеттери бар. Эмесе балдар, адамдын организмдеги органдарга токтолобуз. Өпкөнүн жардамы менен биз дем алабыз. Өпкө дем алуу органы. Ашказан, боор жана ичеги карын тамакты сиңимдүү затка айлантат. Бул заттар кан аркылуу бардык органдарга тарайт. Жүрөк кандын организмдин айланышына жардам берет. Ал канды кан тамырлары аркылуу жүгүртүп турат. Бөйрөк өтө маанилүү ишти аткарат. Кан бөйрөк аркылуу өтүп зыяндуу заттардан тазалайт жана ал заттар өз жолдору менен организмден чыгып кетет. Мээ бардык органдардын ичинен мээ башкарат. Мээ бүт организмдин команда берүүчү пункту. Мээ кубаттуу компьютерге окшош. Ал ар түрдүү сигналдарды, үндөрдү, жыттарды, сүрөттөрдү кабыл алат. Мээнин сигналдары нерв аркылуу берилет. Адамдын денесинин түзүлүшү, адамдын анатомиясы деген илим изилдейт. Бардык органдардын милдеттерин адамдын физиологиясы изилдейт. Ден соолукту сактоо жана чыңдоо жөнүндөгү илим гигиена деп аталат. Эмесе балдар, адамдын организминдеги сезүү органдарына түшүнүк берейин. Сезүү органдары 5 топко бөлүнөт. Биринчи көрүү, экинчи угуу, үчүнчү жыт алуу, төртүнчү даам сезүү, бешинчи туюу. Эми мынакей сезүү органдарын 5 топко бөлүп алдык. Биринчисине токтолуп кетейин. Көз көрүү органы. Көздүн жардамы менен адам жарыкты, түстөрдү, нерселердин өлчөмүн, формасын айырмалайт. Көрүүнүн натыйжасы менен китеп окуйбуз, кинолорду көрөбүз, жаратылыштын кооздугуна суктанабыз. Кулак угуу органы. Кулактын жардамы менен жаратылыштагы үндөрдү, музыканы, адамдардын сүйлөшкөнүн угат. Кулагың укпай калса, ал адам керең же дүлөй деп аталат. Катуу чыккан үн жана ызы чуу кулакка зыяндуу таасир этет. Даам сезүү органы бул тил. Анын бетинде өзгөчө даам сезүүчү
бүртүктөр жайгашкан. Алар таттууну, ачууну, кычкырды жана туздууну сезип, аны мээге кабарлайт. Мурун жыт алуу органы. Жыт алуу ар кандай жыттарды сезе билүү жөндөмдүүлүккө ээ. Одеколондун жыты, лимондун, чесноктун даамдары билинет. Айрым жыттар коркунуч жөнүндө эскертет. Мисалы, түтүндүн же бузулган тамактын жыттары. Тери туюу органы. Туюу бул бир нерсе тийгенде, жыгылганда, сууга түшкөндө тери бизге кабарлайт. Тери менен биз жылмакай же одуракайды сезебиз. Буюмдун формасын аныктайбыз. Жылуулукту, суюкту, ооруну сезебиз. Биз музду кармап, аны муздак болоорун эстейбиз. Сезүү органдары организмдин мыкты чалгынчылары. Алардын баардык маалыматтары мээге келет. Мээ башка органдардын иштешине буйрук берет. Өзүңөрдүн сезүү органыңарды балдар сактагыла. Балдар сезүү органдарына карата кластер түзөлүчү. Сезүү органдарына эмнелер кирет экен? Көз, кулак, тил, тери, мурун кирет экен. Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыз жакты деп ойлойм. Анда сабагыбызды бышыктоо жүргүзөлү. Бышыктоо жүргүзүш үчүн суроолор берилет. Ошол суроолорго жооп бергиле. Биринчи, адам баласы жандуу жаратылыштын бөлүгү экенин далилде. Адамдын айрым органдарын атагыла. Экинчи, анатомия, физиология, гигиена деген сөздөрдүн маанисин түшүндүргүлө. Үчүнчү, көз, кулак, мурун, теринин акыбалдары жакшы болуу үчүн кандай эрежелерди сактоо керек? Мына балдар, бүгүнкү сабакка түшүндүңөрбү? Эгерде түшүндү деп мен ойлоймун. Анда үйдөн окуп, өз оюңарды келерки сабакка айтып бересиңер. Тапшырма, балдар. Адамдын жана ден соолук, сезүү органдары деген теманы окуп келесиңер. Бүгүнкү сабакка катышканыңарга чоң рахмат. Саламатта болгула.